Biz rasmiy ошол ички иштер органдарынын берген маалыматына таянсак, жылдын башында эле 2,5 айдын ичинде 17 мектеп окуучу балдардын трагедия менен өмүрлөрү кыйылып отурат да. Ошол бүгүнкү күндө атайын президенттин астында балдар боюнча ыйгар муктуу өкүл бар. Же болбосо ушул өлүм боюнча кандай бир жоопкерчиликке кимдер тартылды, кандай иш чаралар жүрүп атат астыда. Ошол боюнча бир маалымат берип койсоңуз. Урматтуу Илимбек Канычбекович, бул өтө актуалдуу бир маселе. Бизде чынында эле ушул менталдык ден соолукка жакшы көңүл бурулбай атат. Азыркы балдар өтө чоң мындай бир суроолоруна жооп таба албай, анан өмүрлөрүн кыйып, же болбосо жанагы буллинг, хулигандардын колунда дагы болуп, ал мурун жөнөкөй эле хулигандар болсо, азыр 24 саат суткасында онлайн аркылуу аларды шылдындап, тийишип, өмүр асылгандар ошондой бир азыр толугу менен интернет аркылуу дагы өздөрү ошого чыда албай, анан жанагындай трагедиялар орун алып атат. Буюрса бул боюнча билим берүү, социалдык, жергиликтүү бийликтер, анан албетте ички иштер министрликтери, бирок өзгөчө албетте бул ата энеден ошол үй бүлөнүн ден соолугу, үй бүлөдөгү климат, үй бүлөдөгү колдоо. Бунун бардыгы мамлекеттик деңгээлде, урматтуу депутат, сиздердин да катышуңуздар менен бул өтө чоң көйгөйгө биз көңүл бурушубуз керек деген ой. Конкреттүү түрдө жооп айтсаңыз, кандай иш чаралар жүргүзөсүз астыда, мисалы үчүн? Мунун алдын алуу профилактика болуш керек да, мындайчы. Конкреттүү 550 жаңы штат ачылды. 550 жаңы штат социалдык кызматкерлер, балдар боюнча кызматкерлер. Ар бир мектепте ИДНдин кабинети ачылды. Азыр психологдорду жана медиктерди биз даярдап атабыз. Мектептерде жанагы психологдордун штаттарында киргизебиз буюрса келечекте.